Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен тирүү организмдерге мүнөздүү болгон касиеттердин дагы бир маанилүүсү тууралуу кеп кылабыз. Даяр болсоңор, дептериңерди ачып, бүгүнкү сабактын темасын жазып алсаңар болот. Сабагыбыздын темасы тирүү организмдердин көбөйүшү деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер жалпы эле тирүү организмдердин көбөйүшү деген эмне жана көбөйүүнүн кандай жолдору бар? Жыныстык көбөйүү, жыныссыз көбөйүү жана ушул көбөйүүлөрдүн түрлөрү тууралуу окуп үйрөнө аласыңар. Анда биз ушул темага киришип жатып, алгач көбөйүү эмне экендигин билип алалы. Көбөйүү бул баардык тирүү организмдерге мүнөздүү болгон касиеттердин бири. Башкача айтканда, көбөйүү бул тирүү организмдин өзүнө окшош жаңы организмди пайда кылышы, ошентип ошол түрдүн жашоосун улантуу жана тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылууну айтабыз. Демек, көбөйүүнүн натыйжасында жаңы организм пайда болот экен. Түр андан ары жашоосун улантып, бүгүнкү күнгө чейин түрлөр сакталып келип отурат. Биз алгач окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун деп, көбөйүүнүн төмөндөгүдөй жолдорун топтоштуруп алалы. Организмдин көбөйүү жолдорун биз шарттуу түрдө жыныссыз көбөйүү жана жыныстык көбөйүү деп бөлүп окуйбуз. Жыныссыз көбөйүүнү окуп үйрөнүү үчүн биз бир клеткалуу организмдерди карап жана көп клеткалуу организмдерди карап, алардын көбөйүшүнө токтолобуз. Маселен, бир клеткалуулардан биз митозду же болбосо бөлүнүү жолу менен кантип көбөйсө болот экен тирүү организмдер. Демек, биз митоз жолун карайбыз. Ал эми көп клеткалуу организмдердин жыныссыз көбөйүшүнүн ичинен биз вегетативдик көбөйүүгө жана споралар аркылуу көбөйүүгө, ошондой эле клондоштурууга токтолобуз. Ал эми жыныстык көбөйүүндө биз окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун үчүн бир клеткалууларга жана көп клеткалууларга бөлүп окуйбуз. Бир клеткалуулардан биз конъюгацияны карап өтөбүз. Ал эми көп клеткалуу организмдердин жыныстык көбөйүшүнүн ичинен биз партеногенезди жана ошондой эле гаметалар аркылуу көбөйүүгө токтолобуз. Алгач биз анда кезек-кезеги менен кадам таштап баштайлы. Жыныссыз көбөйүү менен жыныстык көбөйүүнүн кандай айырмасы бар? Алгач жыныссыз көбөйүүгө токтолуп көрөлүчү. Жыныссыз көбөйүү бул жыныс клеткаларынын катышуусуз эле дененин клеткаларынан жаңы организмдин пайда болушун айтабыз. Жыныссыз көбөйүүнүн бир нече түрлөрү бар экен. Алгач биз ушул жыныссыз көбөйүүнүн биринчи түрү болгон бөлүнүүгө же болбосо митозго кайрылып көрөлү. Биз ушул митозду окуп үйрөнүү үчүн жөнөкөй же болбосо бир клеткалуу организмдердин ичинен кадимки амебанын көбөйүшүн алып көрөлү. Ыңгайлуу шарттарда жетилген соң клеткалардын сырткы мембраналары цитоплазмаларын көздөй кабырылып келет дагы, ошол маалда ядролору экиге бөлүнөт. Ядро бөлүнгөн соң андан кийин клеткалар минтип ийилип келип, бир клеткадан эки клетка, тактап айтсам, бир амебадан эки жаш амеба пайда болот. Так эле ошол сыяктуу, мисалы, жашыл эвгленанын деле көбөйүшүн алып карап көрсөк, булар тескерисинче узундан бөлүнөт клеткасы. Мынакей шапалакчасы экөө болуп турганын көрүп турасыңар. Ядролору эселенди, андан кийин узундан тилке бөлүнүп баштайт да, адегенде баш тарабынан бөлүнөт, анан минтип акырындап келип ажырап, бир энелик жашыл эвгленадан эки кичинекей жаш эвглена пайда болот. Ушул бөлүнүүнүн натыйжасында пайда болгон клеткаларда тукум куучулук маалыматтары окшош болот. Себеби энелик эле клеткадан пайда болду. Энелик клетканын тукум куучулук маалыматтары кандай болсо, жаңы пайда болгон жаш клеткалардын тукум куучулук маалыматтары дагы дал эле ошондой болот. Жыныссыз көбөйүүнүн дагы бир жолу бул споралар аркылуу көбөйүү. Биз буга бубак коозу карыны болгон мукорго токтолуп көрөлүчү. Мукордун сырткы түзүлүшүн көрүп турасыңар. Жип сымал, негизинен микроскоптон караганда, жана ушул жиптеринин айрымдары жоон болуп, өйдөнү көздөй көтөрүлүп, баш жагы томпоюп келип чыгат дагы. Дал ушул
жерин биз спорангий деп атайбыз. Себеби дал ушул органчасында споралар пайда болот. Демек, булар жетилген мезгилде анын кабыкчалары жарылып чыгат дагы ичинен көбөйүүгө, таралууга ыңгайланышкан бир клеткадан турган түзүлүштөр сыртка атырылып чыгат. Алар ар түрдүү шамалдардын таасиринен болобу, же башка тирүү организмдерге жабышыппы, айтор ар түрлүү жолдору менен споралар тирүү организмдердин таралышына мүмкүнчүлүк түзөт. Мисалы, споралар менен козу карындар, же болбосо бир клеткалуу жөнөкөй организмдер, ошондой эле төмөнкү түзүлүштөгү өсүмдүктөр дагы көбөйүшөт. Демек, спора бул көбөйүүгө, таралтууга ыңгайланышкан бир клеткадан турган түзүлүш экен. Бирок байкап жатасыңарбы, спора пайда болгондо мында жыныс клеткалары катышкан жок. Жыныссыз көбөйүүнүн дагы бир жолу бул вегетациялык көбөйүү. Биз силер менен окуп үйрөнүүгө ыңгайлуу болсун үчүн вегетациялык көбөйүүнү биз бүчүрлөнүү жана ошондой эле фрагментация деп бөлүп карап көрөлүчү. Бүчүрлөнүүнү окуп үйрөнүү үчүн гидранын мисалында алып карап көрөлүм. Кадимки эле ичеги көңдөйлүүлөр тибине кирген полип гидра. Жаздын күнү өзгөчө тамак ашы жетиштүү болсо, энелик особтордун денесинин төмөн жагында дөмпөкчөлөр пайда болот дагы, алар уламдан улам чоңое баштайт. Чоңоюп, акырындап тинтүүрлөрү пайда болот дагы, тинтүүрлөрдүн жардамы менен алар азык заттарын кармап жей баштайт. Демек, өз алдынча тиричилик өткөрө баштайт дегенди түшүндүрөт. Качан гана бул жаңы жаш гидра өз алдынча тиричилик өткөрүп калганда, ал өзүнүн энесинен бөлүнөт. Натыйжада өзүнчө бир тирүү организм катары андан ары тиричилигин уланта баштайт. Башкача айтканда, бүчүрлөнүү деген бүчүр сымал төмпөйүп кичинекей тоголокчону пайда кылып, андан жаңы тирүү организм пайда болот экен. Буларда дагы тукум куучулук маалыматтары энелик особка копия болуп эсептелинет. Ал эми фрагментация, башкача айтканда бөлүктөр аркылуу үзүндү болуп көбөйүү деп түшүнсөңөр болот. Вегетациялык көбөйүүнүн бир жолу. Муну биз ак планариянын мисалында алып карап көрөлүчү. Бул жалпак курттар тибине кирет, эгерде эсиңерде болсо, 7-класста өткөнсүңөр. Мынакей, ортоңку ак планарияга назар салып көргүлө. Ак планарияны 3 бөлүккө бөлдүк, башынан жана денесинин ылдыраак жагынан бөлдүк дагы. Ар бир ушул бөлүгүнөн планариянын денесинин башка мүчөлөрү калыбына келди. Демек, дал ушул фрагментация жолу менен тирүү организмдерди дагы көбөйтүүгө мүмкүн экен. Биз ошентип жалпы жана жыныссыз көбөйүүнүн түрлөрүн карап жатабыз. Азыр силерге мен ушул вегетациялык көбөйүүнүн ичинен гидранын көбөйүшүнө тасманын жардамы менен жандуу карап байкоо жүргүзгүлө деп сунуштагым келип турат. Анда кезек тасмада. Полип гидранын жыныссыз көбөйүшү бүчүрлөнүүгө токтололу. Ыңгайлуу шарт болгондо, тамак ашы жетиштүү болгондо, гидранын төмөн жагында дөмпөкчөлөр пайда болуп, алар уламдан улам чоңое берет. Акырындап анын тинтүүрлөрү пайда болот, ооз тешиги пайда болот. Качан гана ал тиричилигин өз алдынча өткөрүп калганда, ал энелик особдон бөлүнүп, жерге өзүнчө отурукташат дагы жаш гидра пайда болот. Азыр биз вегетациялык көбөйүүнү өсүмдүктөрдүн мисалында карап көрөлүчү. Мисалы, бул силер көрүп турган бадал өсүмдүктөрүн адатта вегетациялык органдарынын жардамы менен көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Же болбосо, мындай көбөйтүүнү биз жетелеме сабактар аркылуу көбөйтүү деп айтабыз. Себеби бул өсүмдүктөрдүн сабактарын жерге ийип келип, анан үстүнөн көм койсок, ар бир ушул муунунда жаңы өркүн өсүп чыгат. Демек, өсүмдүктөрдө вегетациялык органдардын жардамы аркылуу көбөйүүнү биз вегетациялык көбөйүү деп атайт экенбиз. Ал эми картошканын түймөгү баарыңарга маалым. Түймөк бул түрүн өзгөрткөн өркүн экендигин силер билесиңер. Демек, анын ар бир муунун же болбосо көзчөсүн өзүнчө бөлүп отургузсак, андан өз алдынча бирден өсүмдүк өсүп чыгат. Бул дагы вегетациялык көбөйүүнүн бир түрү болуп эсептелинет. Дагы бир мисал бул калемчелер аркылуу көбөйтүүнү да мисал катары алсак болот. Мында өсүмдүктөрдүн калемчелерин адатта
дарак, бадал өсүмдүктөрүнүн 5-6 бүчүрдөн турган сабын калемче өңдү кесип алып, аны биз нымдуу топуракка отургузсак, андан жаңы жаш организм өсүп чыгат. Демек, бул дагы жыныссыз көбөйүүнүн бир түрү. Тактап айтсам, вегетациялык көбөйүүгө мисал болуп эсептелинет экен. Биз жыныссыз көбөйүүлөргө токтолуп өттүк. Эми кезек суроодо. Жакшылап ойлонуп туруп жооп берип көрөлү. Сурообуз мындайча аталат. Жыныссыз көбөйүүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгү эмнеде? Жоопторго кайрылып көрөлү. Биринчиси бир клеткадан түйүлдүк өрчүйт, экинчиси жыныс клеткалар пайда болбойт, үчүнчүсү эки организм катышат, төртүнчүсү көп организм катышат деген жооптор болду. Ойлонуп көргүлөчү, жыныссыз көбөйүүнүн мүнөздүү өзгөчөлүгү эмнеде? Жоопко назар салып көрөлү. Экинчи жообубуз туура экен. Башкача айтканда, жыныссыз көбөйүүнүн эң негизги мааниси бул жыныс клеткалар пайда болбойт. Кезек клондоштурууда. Клондоштуруу бүгүнкү күндө бул биотехнологиядагы маанилүү ыкмалардын бири деп айтылып келет. Табиатта клондоштуруу көп эле жолу кайталанган. Мисалы, бир жумурткадан чыккан эгиздер, булар бири-бирине клон болуп эсептелинет. Башкача айтканда, алардын тукум куучулук маалыматтары оп-окшош. Дал ошондой бири-бирине тукум куучулук маалыматтар же болбосо генетикалык материалдары окшош болгон клеткаларды же тирүү организмдерди биз клон деп атап коебуз. Клон кантип алынат экен? Биз анда клондоштурууга кайрылып көрөлү. Демек, биз айтып өттүк, жыныссыз көбөйүүнүн дагы бир түрү бул клондоштуруу. Мында, мисалы, биз сүт эмүүчүлөрдүн ичинен койду алып көрөлү. Уруктанбаган жумуртка клетканын донорун көрүп турасыңар. Же болбосо биз ургаач койдун жумуртка клеткасын алдык. Бул донор болуп эсептелинет бизге. Ошондой эле башка бир донордун сомалык же болбосо денелик клеткасын алдык. Андан соң бул клеткалардын ядросун алып салабыз. Көрүп турасыңарбы? Клетканын ядросу жок. Экинчи жумуртка клеткасындагы дал ошондой эле булардын ядролорун алып ташташат. Андан соң аларды бири-бирине кошушат. Бул жерде түрдүү заряддарды пайдаланышат, ыкмалар бар, албетте жөн эле кошулуп калбайт. Булардын бардыгы микроскоптук деңгээлде өтүүчү процесстер. Мында ядросу бош жумуртка клеткага салынат. Тактап айтсам, сомалык клетканын ядросу жумуртка клеткага салынат экен. Андан соң ушул лабораториялык шартта эле түйүлдүк өрчүй баштайт. Бул жол менен 7 күнгө чейин түйүлдүктү өстүрүшөт дагы. Андан соң аны карын энеге, же болбосо суррогаттык эне деп коебуз го, мынакей ошол карын энеге салат. Даяр болгон түйүлдүктү, түйүлдүк андан ары өрчүүсүн улантат. Демек, андан соң кадимкидей клон пайда болот. Бул клон кимге окшош? Башкача айтканда, бул донорлордун кайсынысына окшош? Ойлонуп көргүлөчү. Бул пайда болгон клондун тукум куучулук маалыматтары сомалык клетканын донорунун тукум куучулук маалыматтарына окшош болот. Башкача айтканда, сомалык клетканын донорунун клону пайда болду деп айтсак болот. Ал эми жумуртка клетканын донору тек гана клеткасы гана донор болду. Ал эми тукум куучулук маалыматтары өткөн жери жок. Мынакей биз клондоштуруу тууралуу кеп кылып алдык. Эми кезек жыныстык көбөйүүдө. Жыныстык көбөйүү деген эмне? Бул жыныс клеткаларынын катышуусу менен жүргөн көбөйүү. Мында жыныс клеткалары болгон ургаачылык клетка, же болбосо жумуртка клеткасы, эркектик жыныс клетка, сперматозоиддин катышуусу менен жаңы организм пайда болот. Башкача айтканда, ургаачылык жана эркектик организмдер бул көбөйүүгө катышат. Натыйжада жаңы пайда болгон организм эркектик дагы, ургаачылык дагы организмдердин же особтордун тукум куучулук маалыматтарын алып жүрөт. Анда биз жыныстык көбөйүүнүн алгачкысына биз бир клеткалуу жаныбарларда жүрүүчү конюгацияга кайрылып көрөлү. Конюгация дегенди кандай түшүнсөңөр болот? Бул мисал катары кадимки эле инфузория туфелканы мисал катары алып көрөлү. Көбөйөрдүн алдында дал ушул инфузория туфелканын эки особу бири-бирине ооз тараптары аркылуу жакындап келет дагы. Бул организмдердин экөөсүнүн ортосунда цитоплазмалык көпүрөчө пайда болот. Андан соң алар тукум куучулук маалыматтары кармалган
микронуклеустары же болбосо кичинекей ядролору менен орун алмашат. Булар бири-бирине өтөт. Демек, ар бир особь тукум куучулук маалыматтар боюнча орун алмашып, жаңы тукум куучулук маалыматтарга ээ болду. Мунун натыйжасында алар айлана чөйрөгө ыңгайланышууга жаңы мүмкүнчүлүктөр же болбосо өзгөргүчтүктөр пайда болот. Азыр дал ушул конъюгацияны жакындан көрүңөр келсе, анда кезектеги видео тасмага назар салсаңар болот. Туфельканын жыныстык көбөйүүсүн конъюгация деп атап коебуз. Өз ара байланыштагы клеткалардын ядролору алмашышат. Мында эки туфелька бири-бири менен курсак жактары менен тийиштирип жакындашат. Башкача айтканда, убактылуу биригишет. Экөөнүн бириккен жериндеги кабыкчалары ээрип, цитоплазмалык көпүрөчө пайда болот. Андан соң макронуклеус цитоплазмага ээрип кетет. Ал эми микронуклеус 4кө бөлүнөт. Алардын 3-өө ээрип кетип, 1 гана калат. Ал кайра 2ге бөлүнөт. Натыйжада ар бир туфелькада 2ден ядро болот. Эки ядронун бири ургаачылык, экинчиси эркектик болуп саналат. Ургаачылык ядролор ордунда калат. Ал эми эркектик ядролор кыймылдуу болуп, орундары менен алмашышат. Башкача айтканда, тукум куучу маалыматтары менен алмашышат. Ошентип, ар бир туфелькадагы өзүнүн ургаачылык ядросу менен чоочун эркектик ядролору кошулушат. Натыйжада эки тукум куучу маалыматтары бар бир ядро пайда болот. Андан микронуклеус жана макронуклеус пайда болот. Жыйынтыгында жыныстык көбөйүүдөн туфельканын саны көбөйбөйт. Алардын генетикалык маалыматтары жаңырат. Бул бир клеткалуу организмдердеги жыныстык көбөйүү болду. Ал эми көп клеткалуу организмдерде жыныстык көбөйүү кандайча жүрөт болду экен? Биз алгач ушул жыныстык көбөйүүгө кайрылаардан мурун биз жыныс клеткаларынын түзүлүштөрүн карап алалым. Ургаачылык жыныс клеткасын көрүп турасыңар. Адатта көпчүлүк тирүү организмдердин ургаачылык жыныс клеткасы же болбосо жумуртка клеткасы тегерек формада жана кыймылсыз болот. Эң башкысы буларда запастык азык заттар көп кармалган, ал түйүлдүктүн өсүшүндө зор мааниге ээ. Ал эми эркектик жыныс клетка, сперматозоидтер, булар негизинен тукум куучулук маалыматтарды алып жүргөн башчасы болот. Биз алардын түзүлүштөрүнө кайрылып коелу. Ар бир клеткасы сыртынан кабы менен капталат. Ичинде цитоплазмасы болот, жана ошондой эле ядросун көрүп турасыңар. Эркектик жыныс клеткасы башчасынан моюн бөлүгүнөн жана куйрук бөлүгүнөн турат. Дал ушул куйруктардын жардамы менен кыймылдап, алар бир жерден экинчи жерге бара алат. Тактап айтсам, ушул жумуртка клеткасына барат. Ушул жыныс клеткалардын кошулушу уруктануу деп аталат. Уруктануунун натыйжасында эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардын ядролору кошулат, натыйжада зигота пайда болот. Ал эми зиготадан жаңы организм өсүп чыгат. Эми ушул сүт эмүүчүлөрдүн ичинен иттин мисалын да алып, жалпы эле ушул жыныс клеткалары уруктануу тууралуу тасманын жардамы менен маалымат алып алалы. Карышкыр менен иттин ДНКсын салыштырып, мындан 15.000 жыл мурун карышкырлардан иттер келип чыккан деген тыянак чыгарышкан. Качан ургаачы ит жыныстык жактан жетилген мезгилде гормондордун бөлүнүп чыгышынын эсебинен жумурткалыгынан 20 тегерегинде жумуртка клеткалары төмөн карай жатынды көздөй жыла баштайт. Жупташкандан кийин спермадагы эркектик жыныс клеткалары ургаачынын жыныс жолдору аркылуу ылдамдык менен кыймылдап, жумуртка клеткасы менен жолугууга жөнөшөт. Бирок жумуртка клеткасы уруктанууга али даяр эмес. Ал дагы 1 жумадан кийин жетилет. Адамдын сперматозоидтери жатында ашып кетсе 1-2 күн болот. Ал эми иттердин сперматозоидтери 1 жумага чейин сактала алат. Кандайча? Көрсө, сперматозоидтер түтүкчөнүн керегелерине бекип күтүшөт. Акыр аягы жумуртка клеткасы жетилди. Бул мезгилде сперматозоидтер аны сезип, бошонушат дагы кайрадан сапарын улашат. Жумуртка клеткага кайсынысы биринчи жетсе, ал гана аны уруктандырат. Сперматозоид жумуртка клеткасынын кабыгын жарып кирип, эки ядро кошулат. Натыйжада эркектик жана ургаачылык жыныс клеткалардагы хромосомалар биригип, 39 түгөй хромосоманы пайда кылат. Бул жумуртка клеткасынын уруктануу мезгили. Андан соң уруктанган жумуртка клетка бөлүнө баштайт дагы, жатынды көздөй жыла баштайт. Ит түйүлдүктү болжол менен 63 күн көтөрөт. Бир топ маалымат алдык окшойт, эми кезек суроодо. Сурообуз мындайча аталат. Жыныстык көбөйүүнүн мааниси эмнеде? Жоопторубуз биринчиси жаңы өзгөргүчтүккө ээ болот. Жаңы пайда болгон организм.
экинчиси көп организм пайда болот жыныстык көбөйүүнүн натыйжасында, үчүнчүсү гени эч кандай өзгөрбөйт жана төртүнчүсү аз гана организм пайда болот. Албетте жыныссыз көбөйүүгө салыштырмалуу айтылып жатат. Жакшылап ойлонуп жооп берип көргүлө, жыныстык көбөйүүнүн мааниси эмнеде? Жоопко кайрылалы, бул биринчи жаңы өзгөргүчтүккө ээ тирүү организм пайда болот. Себеби жыныстык көбөйүүгө эркектик жана ургаачылык организмдер катышып жаткан соң, эки организмдин тугум куучулук маалыматтары жаңы пайда болгон организмге өтөт дагы, натыйжада жаңы пайда болгон организм жаңы өзгөргүчтүккө ээ болот. Албетте, ал өзгөргүчтүктөр айлана чөйрөгө ыңгайланышууга зор мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Эми биз сабактын жүрүшүндөгү терминдерге токтолуп коелу. Көбөйүү организмдердин өзүнө окшош жаңы организмди пайда кылышы, ошентип түрдүн жашоосун улантуу жана тиричиликтин үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуу жөндөмдүүлүгү. Жыныстык көбөйүү бул көбөйүүнүн бир жолу. Мында жаңы организм эркектик жана ургаачылык жыныс клеткаларынын катышуусу менен пайда болот. Жыныссыз көбөйүү денелик клеткалардын жаңы оосопторду пайда кылышы менен жүргөн көбөйүүнүн бир жолун айтып коебуз. Ал эми копуляция бул эркектик жана ургаачылык жыныс клеткаларынын кошулушун айтат экенбиз. Ошентип, балдар, биз силер менен бүгүнкү сабактын жүрүшүндө көбөйүүгө токтолдук. Жана ошондой эле көбөйүүнүн түрлөрү, жыныстык көбөйүү, жыныссыз көбөйүү жана алардын түрлөрүн дагы карап өттүк. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдирейин. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туругула.